Кыргызстан эгемендикти алгандан бери эле мамлекеттик кызматкер кайсы бир партиянын үгүт ишине аралашса жана жардам берсе болбойт. Экинчиси, добуш сатып алуу мыйзамсыз деген эрежелер бар. Муну жакшы билебиз. Бирок эч ким буга чейин мыйзам эрежелерин сактаган эмес. Сиздерден дагы сурагым келип турат. Кимдин эсинде бар? Акаевдин, Бакиевдин, Отунбаеванын, Атамбаев жана Жээнбековдун убагында мамлекеттик кызматкерлерди шайлоодогу үгүт ишинен алыс кармап, аларды мындай жазалаган учурлар. Мисалы, мен андай учурду бир дагы жолу кездештирген эмеспиз. Кайра бийликчил партиялар бүт мамлекеттик машина жардам берчү. Чиновниктер шайлоодо үгүт ишине аралашып, айылына чейин барып, мугалим, врачтар тууган уругуна чейин түйшүккө салып, мажбурлап добуш чогулткан унута элекпиз. Добуш сатып алуу үчүн акчалар ачык эле таратылып, кой деген киши болгон эмес да. Садыр Жапаров келгенден кийин кандай кылды? Бир дагы мамлекеттик кызматкер, керек болсо мугалимдер, врачтар үгүт ишине аралашпасын деди. Добуш сатып алууга аракет кылган жана добуш саткандарды дагы токтотобуз. Ким укпаса, мыйзам чегинде чара көрөбүз. Мыйзамды сактайлы, тартипке баш ийели деп бир нече ирет мындай суранды, кайрылууларды жасады. Шайлоого катышкан партияларга бирдей шарт түзүлсүн деп, мурда өздөрү шайлоого алып чыгып, катышып жүргөн партияларын дагы таратып, аралашпагыла деп, аларды саясаттан оолак кармап атышат. Мисалы, Мекенчил партиясы, Ата журтум Кыргызстан партиясы азыр бир да шайлоого катышкан жок. Калган партияларга болсо тегиз шарт түзүлүп, мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, адилеттүү атаандаштыкка дагы жол ачылды. Акча таратуу фактысы менен шайлоодон четтетилген талапкерлерди дагы жакшы билесиздер. Буга чейин бир топ далилдер, окуялар болгон. Мисалы, мурдагы бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер Дамира Ниязалиева ошол акча таратуу, добуш сатып алуу фактысы менен иш козголуп, ал шайлоодон четтетилген. Тилекке каршы мындай окуялар айрым партияларга дагы деле сабак болуптур. Кече Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоосуна катышып жаткан социал-демократтар партиясы добуш сатып алууга шектелип, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан партия шайлоого катышуудан четтетилди. Албетте, бул партияда тажрыйбасы көп саясатчылар бар. Алар элге манипуляция кылып, бизге саясий куугунтук болуп жатат деген аргументтерди келтирүүгө аракет жасап атат. Бирок күнөөлүү жана себепкери өздөрү. Ал мыйзам бузуу, добуш сатып алууга болгон аракеттин натыйжасы. Дагы бир эскертип кетейин, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык партия буга чейин шаардык кеңешке өтүп, бир уулу депутат болуп отурду. Экинчи уулу жогорку кеңештин депутаты болуп азыр дагы отурат. Депутаттык ишмердүүлүгүнүн учурунда кандайдыр бир демилгелери менен айырмаланып, же бийликке коркунуч жараткан учурлары болгон эмес. Башкалардан айырмаланган жарык саясатчы деп деле мындай айтуудан карманат элем да. Андыктан азыр дагы социал-демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып, добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боек берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президентибиз Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары да уланат. Кайсы партия экени айырмасы жок. Мыйзам бузуу фактылары болсо, баарына бирдей мамиле жасалат. Элдин талабы дагы мыйзам орнотуу, демек тартип орнотууга ар бириңиздер салым кошушуңуздар керек. Үгүт же шайлоо учурунда мыйзам бузуу фактылары байкасаңыздар, укук коргоо органдарына кабарлап коюңуздарды суранабыз. Урматтуу талапкерлер жана шайлоочулар, сиздердин шайлоо мыйзамын жана эрежелерин бузбоого чакырабыз. Келиңиздер, тазаланууну ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы.